Ассаламатсыздар, урматтуу мекендештер. Ушул жерге келген мекендештер, жерлерде турган мекендештер адилет, чындык деп чоң үмүт менен келип отурат да. Бир улуу классиктин айткан сөзү бар. Калпты чындай айтсаң, чын чыркырап чыга берет дейт. Мен 13 май жөнүндө сотко барып көргөзмө бердим. Ошондо убактылуу өкмөттүн мүчөсү, убактылуу өкмөттүн башчысынын орун базары, финансы багытын тейлеген инсан катары жөн гана барбай колуна кагазды алып алып, 13 майда мынабул жерде, мынабул үйдө ошондо өкмөт отурганбыз, убактылуу өкмөт. Текебаев ушул жерде отуруп, Отунбаев отуруп, Каптагаев отуруп, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн баары отуруп, биз Кыргызстандагы кырдаалды чечиш үчүн чукул жыйындарды өткөзүп, кол коюлган кагазды астына таштадык. Бирок тилекке каршы ошол убакта сот аны кабыл алган жок. Чотонов болсо ал күнү ошко чыгып кеткен. Мына Калпты Маевский деген чындай айтты, чыркырап чын чыгып калды. Бирок мен ишенем, мына жогорку соттун астында турабыз. Баарыбыздын күткөнүбүз адилеттүүлүк, чындык орнош керек, күнөөсүз адамдар боштондукка чыгыш керек. Рахмат силерге.